Бүгүнкү сабагыбыз ушу даарат китебине байланыштуу таяммум темасы. Таяммум деген эмне? Кыскача айтканда, таяммум бул суу табылбай калган кезде же болбосо сууну колдонганга мүмкүнчүлүк болбой калган кезде суу дааратынын ордуна өтө турган топурак даарат. Ошону таяммум деп айтат. Кыскасы ушундай. Баарыбыз даарат дегенде ошо суу менен жуунууну түшүнөбүз да. А таяммум деген ошо суунун ордуна өтө турган топурак дааратты таяммум деп айтабыз. Бул жөнүндө ошо Аллах субхана таала өз китебинде айтып кеткен, Куранда жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан, бул шариятыбызда аныкталган шарият өкүмү. Алла таала Куранда айтып атат: эгерде ошо сууну таба албай калсаңар, фалам таджиду маан фатаяммаму саидан таййиба. Анда ошо суу таппай калган учурда даарат алгыла, таза топурак менен даарат алгыла деп Аллах субхана таала эскерип айтып кетти. Бул ушул Маида сүрөсүндө жана Ниса сүрөсүндө келет. Таяммумдун шарттары. Таяммумдун 3 шарты бар. Негизинен таяммум ала турган адам ниет кылыш керек. Таяммум аларда сөзсүз түрдө ниетсиз болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Ва иннама ликулли мримин ма нава" дейт. Ар бир адам эмне ниет кылган болсо ошого жараша болот дейт. Омар радиаллаху анхунун хадисинде. Экинчи шарты таза топурак болуш керек. Таза топурак болуш керек. Анткени Аллах субхана таала фатаяммаму саидан таййиба деп атпайбы, таза топурак деп атат. Бул экинчи шарты болот. Үчүнчү шарты ошо топурактын чаңы болуш керек. Жөн гана мындай кургак чаңы жок топурак болбойт. Анткени Аллах субхана таала эгерде суу таба албай калсаңар, даарат таяммум алгыла таза топурак менен фамсаху би вужухикум ва айдикум минху деп айткан да. Бир аятта минху деп келбейт, башка аятта болсо минху деп келет. Ошол топурактын бир бөлүгү менен депчи. Демек топурактын ошо чаңы болуш керек дегенди билдирет. Ошондуктан ошо алып аткан топурактын сөзсүз түрдө чаңы болуш керек. Эми таяммумдун үркүндөрүн айта кетсек, түркүктөрү. Мунун да 3 түркүгү бар. Биринчиси ошо колду топурак менен колду топурак уруп, анан ошону колго сүртүү, жана ошондой эле жүзгө сүртүү колду. Анан ошо үчүнчүсү жүз менен колду сүртүп арчып атканда толук ачыш керек да. Бардык адам жүзүнүн баарын жана колун да толугу менен сүртүш керек. Мына ошо менен 3 парзы такталган болсо, ошондо таяммум туура болду деп эсептелет. Колду толугу менен сүртүш керек, жүздү толугу менен, анан ошондо ошо толугу менен деген сөз 3-үнчү түркүктү билдирет да. Колду, жүздү сүртүш керек, анан кандай сүртүш керек дегенде ошо толугу менен дегенди билдирет. Эми бул жалпы жонунан шарттарын, анан парыздарын айта кеттик, түркүктөрүн. Эми мунун сыпатын айталы. Таяммумду кантип алабыз? Таяммумду 2 жол менен алсак болот. Биринчиси ушул Аммар ибн Ясир деген сахаба ривайет кылган хадисте келет, Бухари, Муслимде. Анда адам баласы ушу ниет кылган кезде, ниет кылып, анан бисмиллахин айтат дагы, 2 алаканын топуракка уруп, анан топурак колуна чаң илешкен болсо, аны колунан үйлөп коюп, ошо пайгамбарыбыздын хадисинде ушундай келет да, Бухари Муслим үйлөп туруп, андан кийин сол колунун ичи менен оң колунун үстүн сүртүп, бул манжаларды билекке кошулган жерге чейин да, чыканакка чейин эмес, билекке кошулган жерге чейин сүртүп, кайра оң кол менен сол колдун үстүн сүртүп, анан алакандарды сүртүп, анан манжаларды бири-бирине киргизип сүртүп койсо болот. Бул мустахаб болуп саналат. Мына ушул баягы жетиштүү таяммум болуп саналат. Бул биринчи түрү. Бир эле жолу дагы кайталап коеюн, бир эле жолу колду топуракка урабыз жерге. Же болбосо кайсы жерде топурак болсо деле. Ошого бир жолу уруп туруп, анан бир жолу жүзүбүздү сүртөбүз. Жана жүзүн айтпай кеткен турбайбы? Жүздү сүртөбүз, 2 колду уруп туруп, анан жүзүбүздү толугу менен сүртүп, 2 кол менен. Андан кийин анан сол колдун алаканы менен оң колдун үстүн сүртүп, оң колдук менен сол колдун үстүн сүртүп, алакандардын ичин сүртүп, анан манжаларды дагы бири-бирине киргизип сүртүп коебуз. Мына ошол менен таяммум жетиштүү болот. Экинчи түрү таяммум. Бул жерде топуракка колду 2 жолу урулат, анан чыканакка чейин сүртүлөт. Биринчисине окшош бисмиллахин айтып ниет кылып туруп жерге урабыз колду. Анан 2 кол менен ошо бетибизди сүртөбүз. Бетибизди сүрткөндөн кийин кайра жерге бир уруп туруп, экинчи жолу уруп туруп, анан сол колдун алаканы менен
оң колдун манжаларынан баштап сырткы жагын чыканакка чейин сүртөбүз, чыканакка чейин. Анан колду айлантырып кайра сол колдун алаканын ичи менен оң колдун чыканактан берки чыканактан баштап ички тарабын сүртөбүз. Анан бармак менен сүртүп койсок ошондо толук сүртүлгөн болуп саналат. Ошондой эле сол колду ошондой кылабыз. Оң колдун алаканы менен манжалардын башынан баштап чыканакка чейин сүртөбүз. Кайра айлантып келтирип, оң колдун ичи менен алаканы менен сол колдун ич жагын сүртөбүз. Чыканактан баштап манжалардын башына чейин. Анан оң колдун бармагы менен сол колдун бармагын сүртүп коебуз. Ошондо толук сүртүлгөн болуп саналат. Мына ушул жолу. Бул дагы далилденген. Бул боюнча ошо эки сахабадан келген. Абдуллах ибн Умар деген сахабадан жана Жабир аттуу сахабадан келген. Демек, таяммум алуунун эки түрү бар. Жана айтып кеткендей, башында бир эле жолу уруп, жүздү сүртүп, ошол эле бир эле урулган кол менен колдорду сүртүп койсо болот. Бирок колдорду сүрткөндө биринчиси эмне дедик? Могу ошо беш манжа, анан алакан, анын үстүнө эле да, билекке кошулган жерге чейин эле. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи түрү болсо, айтып кеттик, эки жолу урулат. Биринчиси менен жүздү сүртөбүз, экинчиси менен колдорду чыканакка чейин сүртүп койсок, бул дагы таяммумдун экинчи түрү болуп саналат. Мына ушинтип таяммум алабыз. Эми ушундай таяммумду биз кайсы убакта алабыз? Бул эң негизги маселе. Бул таяммумду биз ошо суу таппай калган кезде алабыз. Эми адам баласы ар кандай жашоого туш келиши ыктымал да, кээде сапарда болот, же кээде үйдүн жашаган жеринде туруп деле суу жок болуп калат. Ар кандай себептер менен. Эң кыскасы, суу таппай калган кезде ошондо таяммум алыш керек болот. Бул биринчи акыбал. Кээде суу бар болот, бирок ошону сууну колдонуу мүмкүн болбой калат. Же ооруп калат, мисалы. Сууну менен даарат ала албай калат. Даарат алса оорусу күчөйт. Иши кылып, баягы адам баласы сууну колдоно албай калат. Же болбосо үйүндө суу жок калып алып келейин десе, сыртта коркунуч. Душмандар каптап келген, же болбосо коркунуч болуп, өзүнүн жаны үчүн, үй бүлөсү үчүн коркот. Таштап суу алып кетейин десе, үйүнө бирөөлөр кол салып же башка болуп. Иши кандайдыр бир коркунуч болсо, ошол кезде. Же болбосо кээ бир учурда аябай өтө суук болуп калган учур болот. Суулар бар, бирок өтө муздак, жыдытканга шарт жок болуп калат. Анан ошол кезде алынат. Же болбосо кээде адам баласы тала түстө жүрүп калат көбүнчө. Анан суусап калышы ыктымал, суу аз болуп калат. Эгерде баягы ошо жанындагы суу менен даарат алып койгон болсо, суусап ачка калып өлүп калышы ыктымал. Же болбосо жанындагы малы, унаасы болсо, мисалы, улоосу болсо, ат минип жүрсө, өзү дагы ичип алса, өзү даарат алып алган болсо, өзү дагы суусайт, аты дагы суусайт, мисалы. Же болбосо жанындагы үй бүлөсү, бала чакасы суусап калышып калат, же болбосо жанындагы жолдоштору суусап калышы ыктымал, суу табылбай. Мына ошондой коркунуч убакта ошондо таяммум алат. Же болбосо баягы сууну сатып алайын десе, бир тала түстө жүргөндө акчасы жетпей калат, мисалы. Элдер суу бербей койсо, мисалы. Мына ушуга окшогон акыбалда ана таяммум алса болот да. Мына экинчи түрүн, биринчи түрүндө айтып кеттик. Биринчи акыбалда анда суу такыр эле табылбай калат да. Ошол кезде таяммум. Экинчисинде суу бар, бирок жанагындай себептер менен сууга жетпей калат. Же болбосо сууну колдонуш мүмкүн болбой калат. Мына ошол убакта таяммум алынат. Бул дагы ошо биздин шариятыбыздын жеңилдиги. Элдер кыйналбасын, Аллах субхана таала жеңилдик менен ибадат кылсын деп, Аллах субхана таала ошону бизге шарият кылып ыйгарган. Анан кийинки маселе, мисалы бир адам даарат алды дейли. Анан бирок денесинде бир жаракат бар. Таңылбай калган жаракат. Эми кээде ошондой учур болуп калат да, же таңга үлгүрбөй калат, же таңы жок болуп калат. Ошо жаракат алган жери же күйгөн жери болот. Аны жууганга болбойт. Ошондо эмне кылат? Ал адам ошол дааратын алат, кадимкидей эле. Анан жанагы жаракат алган жерине жуулбай калды да, ошол үчүн анан кайра дагы таяммум алып коет. Ошол менен иншалла ибадаты туура болот. Кийинки дагы бир ушундай бир маселе. Эгерде адам бир тала үстүндө жүрүп, же болбосо кайсы бир жерде жүрбөсүн, жанында суусу бар, бирок даарат алайын десе, дааратка толугу менен жетпейт. Мисалы колуна же бетине жетет, буттарына жетпей калат, аз эле суусу бар. Ошол адам эмне кылат? Ал адам ошо түзмө түз эле таяммум койтот. Кээ бир алымдар айтышкан, ошол сууга жарым даарат алып калганына таяммум, бирок туурасы боллаха алам. Эгерде суусу дааратка жетпегидей болсо, түзмө түз эле таяммум коюп, таяммум ала берет. Андан кийинки маселе, таяммум алган киши ошо таяммум менен каалаган ибадатын кыла берет. Мисалы даарат алган сыяктуу эле болот да. Мисалы азыр бир адам түштө таяммум алды деп коелу, бешим намазын окуду,
ошол таямы менен daarатын сындырган жок. Дигер шамга чейин чыдаган болсо, кадимкидей эле ошо бир таямы менен эле дигер шам ошо асыр намаздарын ошо окуй берет. Кыскасы айтканда, ошо daarаты сынмайынча. Таяммумду ошо буза турган нерсе кийинки маселе болот. Ошо кийинки маселени айта кетели. Ошо таяммумду эмнелер бузат? Ошо daarаты буза турган нерселер да. Daarат кандай болсо, таяммум ошондой эле өкүмдү алат. Таяммум алып каалашынча нафил окуй берсе болот, каалаганча парыздарды окуй берсе болот. Ошо daarаты таяммум бузулганга чейин. Бул кайсы убакта таяммум бузулат? Жана daarаты сындыра турган нерселерди айтып кеттик. Анан ошол дагы кошумча эгерде суу табыла турган болсо. Анткени Аллах субхана таала Куранда айтып кетти да, неме деп. Эгерде силер суу таппасаңар, анда таза топуракка таяммум алынат деп атат. Демек, суу жок кезде таяммум алынган. Демек, суу табылгандан кийин таяммум өкүмү кетти, суу менен daarат алыш керек. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тирмизиде келген хадисте айтат, бул таза топурак момун мусулмандын daarаты, тазалануусу. Эгер 10 жыл суу таппаса дагы деген. Эгерде суу таба турган болсо, анда ошо сууну денесине тийгизип, мындайча айтканда daarат алсын деп айтып кеткен. Демек, адам баласы суу табылганга чейин таяммум алып жүрө берет. Мүмкүн бул мындай учур мүмкүн айлап, жылдап созуп деле кетиши ыктымал. Эми ар кандай акыбалга жараша боло берет. Эң негизгиси адам баласы билип алыш керек. Эгер суу табылбады, суу жокпу, таяммум алып эле ибадатын кылып жүрө берет. Кийинки маселе таяммум ошо гусулдун да ордуна өтөт. Аллах Таала Куранда айткандай, эгерде аялдарга жакындасаңар, анан суу таппай калсаңар, ошондо таяммум алгыла деген да. Жана аяттын эле уландысында. Сөзсүз аяттын алгачкы жагында. Демек, таяммум daarаттын да ордун басат, гусулдун да ордун басат. Мисалы, бир адам талаа түстө болуп калып, түшүркөп калып, же гусул ала турган бир убакыт болуп калып, же болбосо аял киши жанагындай төрөт канынан же болбосо айлык канынан тазаланып калды дейли, бирок суу таппай калды. Ошол момент таяммумун алат дагы ибадатын кылып, суу тапканга чейин ошо таяммум менен орозосун кармап, намазын окуп, ибадатын кыла берет. Кийинки маселе, жана айтып кеттик, ошол топуракка daarат алып атканда топурак сөзсүз түрдө анын чаңы болуш керек деп аны айттык. Жана ошондой эле жердеги топурак болуш керек да. Мисалы, жердин составындагы башка зат болбойт. Мисалы, кум, шагыл, ушуга окшогон нерселер менен таяммум алган болбойт. Сөзсүз түрдө топурак болуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтат: "Ожойлат турбатуха тахуран" дейт. Ошо жердин топурагы биз үчүн таза болду деген да. Демек, ошол таяммум алына турган нерсе бул жердин составындагы топурак гана таяммум алганга жарайт. Андан башка шагыл, таш, кум мындай нерселер таяммумга жарабайт. Албетте бул негиз чоң талаш маселе, бирок Аллаху алам хадиске карай турган болсок, ошонусу туурараак, Аллаху алам. Андан кийинки маселе, таяммум алып атканда айтып кеттик, колун жерге уруп, анан жүзүн сүртүп, анан колун сүртөт деп айтып кеттик. Бул тартип неме да, мустахаб, шарт эмес. Мисалы, бирөө колун жерге уруп туруп, биринчи колун сүртүп алып, анан жүзүн сүртсө деле таяммум өтө берет. Бирок жакшыраагы жүзүн анан колун сүрткөнү жакшы. Кийинки маселе, эгерде бир адам намаздын учурунда суу таап калды дейли. Муну кененирээк түшүндүрүп коелу. Мисалы, бир адам таяммум алды дейли. Анан ошол адам намаз баштаганга чейин суу табылып калды. Албетте анда таяммум бузулат, сөзсүз түрдө daarат алыш керек. Же гусул болгон болсо гусул алыш керек. Ушуга окшош эле экинчи маселе, ошо таяммум алып, анан намаз окуп бүттү. Намаз окуп бүткөндөн кийин анан суу табылып калды. Анда анын намазы жарактуу. Кайра сууну менен daarат алып, же болбосо гусул алып кайра намаз окубайт. Анткени ибадат бүттү ошо. Алла Таала уруксат берген таяммум менен daarатын алып, ибадат бүттүр дагы көңүл бурат. Эми үчүнчү маселе, ошол ибадат кылып атканда, намаз окуп аткан кезде суу табылып калса. Мисалы, талаа түстө жүрүп, намаз окуп атат, суу таппай калып, таяммум менен. Анан бир жолоочу келип калды, же тааныштар келип калды, суу алып келип калды дейли. Ошондо эмне кылат? Бул убакта намазын бузат дагы, daarат алып, анан намазын кайра окуйт башынан. Анткени бул ибадаты бүтө элек. Аллах субхана таала Куранда айткандай, эгерде силер суу таппай калсаңар, daarат таяммум алгыла деп атат. Демек, бул жерде суу табылды. Ошондуктан ибадатты суу менен аткарыш керек болот. Валлаху алам. Бүгүнкү сабактын кыскача маселелери ушундай. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Диндеги фикх илимин туура үйрөтүп, жана ошого амал кылуучу мусулмандардан кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.